Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2008-жылы чыккан көрүнүш аттуу тасманы көрөбүз. Дүйнөдө түшүнүксүз жагдайда топтолгон адамдар өздөрүн өздөрү өлтүрө башташат. Анда эмесе шашпай олтуруп, айлана чөйрөдө болуп жаткан маселенин бардыгын унутуп, көңүлүңүздү тасмага коюп аягына чейин көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Достор, эч бирибиздин башыбызга мындай сыноо келбесин. Дээрлик 1 жылдан бери Бишкектеги балдар онкология ооруканасында баламдын рак оорусу менен күрөшүп, арадан 1 жыл кандай өткөндүгүн деле билбей, кыйынчылыкты жон терим менен сезип жаткан учурум. Өкүнүчтүүсү дарылануубуз ушуну менен эле бүтпөй, Турцияга барып улантууга муктаж болуп жатабыз. Андыктан достор, мен Санчо Бек каналынын автору бардыгыңыздардан суранып кетейин. Баламдын Турцияга барып дарыланып келүүсүнө колуңуздардан келген жардамыңыздарды көрсөтүп, керектүү сумманын чогулуусуна себеп болуп акчалай жардам бериңиздер. Андыктан экранга М-банк картама байланган номерди жана QR кодду калтырамын. А эгер сиз бизди Россиядан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы түшүндүрмө боюнча которо аласыз. Көрсөткөн жардамыңыздар үчүн жаратканым бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Нью-Йорктун башкы сейил багы эртең мененки саат 8-ден 33 өткөн кез. Адамдардын бири ишине жөнөсө, экинчиси эс алып, кээ бирлери спорт менен машыгып жаткан учур. Ошол мезгилде эле бакчада жеңил шамал башталып, адамдардын бардыгы ордунда кыймылдабай калгандыгы көрүнөт. Мындай учур бир канча көз ирме уланып, андан соң адамдар кайрадан кыймылга келип, буга чейин катып калган адамдар кыймылга келгенден кийин өздөрүн өздөрү өлтүрө баштайт. Бул окуядан 20 мүнөт өтпөй эле шаардагы куруучулардын бири бийиктиктен кулап кеткендигин көрөбүз. Анда жумушчулар дароо эле ал жерге дарыгерлерди чакырып жатса, башкалар дагы кулап, жердеги адамдар эчтекени түшүнбөй эле имараттын үстүн карап куруучулардын бардыгы секире баштагандыгын көрөт. Ошол мезгилде эле окуянын нугу башка жакка бурулуп, биз Нью-Йорк шаарынан Филадельфияга өтөбүз. Ал жердеги орто мектептердин биринде каарманыбыз Элиот Мур химия сабагынан берип жаткан. Акыркы бир жумадан бери өлкөдө аарлардын саны өтө азайгандыгы байкалып, Элиот анын себебин окуучулардан сурап аныктоонун аракетин көрүп жатышкан. Ошол учурда эле өтүп жаткан сабак токтоп, каарманыбызды мугалимдердин бири чакырып кетет. Көрсө, Нью-Йоркто болуп өткөн окуя тууралуу маалымат өлкөнүн бардык булуң бурчуна жетип, өлкөгө кол салуу болду, бирок кимдер тарабынан эмне үчүн экендиги белгисиз. Сыягы жанкечтилер химиялык заттары менен адамдарды өлтүрүп жатышкан окшойт. Ал химиялык заттын таасиринен адам биринчи кыймылдабай калат экен. Андан соң адам кандай кыймыл кылып жаткандыгын өзү деле билбей, өзүн өзү өлтүрүүгө алып барат. Азырынча коомдук жайларда жумуштар токтойт деп окуучуларды үйүнө кетиришип, мугалимдерди дагы кое беришип, каарманыбыз кесиптеши жана досу Джулиан менен үйүнө жөнөйт. Көрсө, алар сүйлөшүшүп, азырынча шаардан кетип туралы деп ниеттенишкен экен. Ошондуктан Элиот үйүнө келип, аялын даярдап дароо эле поездга жөнөшүп, Джулиан кызы Джесс менен келгендигин, бирок аялы жанында жок экендигин билишет. Көрсө, Джулиандын аялы пристанда болгондуктан артыңардан барамын деп айтыптыр. Кандай болбосун, каармандарыбыз поездга олтуруп алып жөнөп кетишет. Бул убакта буга чейинкидей окуя бир гана Нью-Йоркто болуп, башка шаарларда каттала эле келе. Бирок бир мезгилде Филадельфиянын дагы сейил багында шамал башталып, буга чейинкидей адамдар ордунан кыймылдабай туруп калгандыгын көрөбүз. Бир мезгилде эле көчөдөгү тартип сакчыларынын бири тапанчасы менен өзүн өзү атып өлтүрүп, андан соң унаадан экинчи адам чыгып, жанагы тапанчаны алып, ал дагы өзүн өзү атып салат. Бул маалымат тез эле элге жетип, поездде бара жаткандар дагы дүрбөлөңгө түшө башташып, ошол учурда эле Филберт аялдамасына келген поезд токтоп калды. Көрсө, бара жаткан поезддин байланышы үзүлүп, андан нары кетпей турган болуп калыптыр. Анда жүргүнчүлөрдүн бардыгы түшүп, ал жердеги кичинекей ашканага киришип, тамактанып, биргеликте олтуруп эмне кылууну билбей жатышкан. Ошол учурда аларга видеолор жөнөтүлүп, адамдар кантип өздөрүн өздөрү өлтүргөндөрүн көрүшүп, зоопаркта иштеген адамдардын бири арыстандарга өзүн жем кылып салып бергендигин көрүшөт. Бир мезгилде сыналгыдан жаңылык башталып, бул нерсеге жанкечтилердин эч кандай тиешеси жок экендиги билинип, окуя өлкө боюнча кеңири тарап, кичинекей шаарчыларга дагы жете баштагандыгы тууралуу маалымат берилет. Анда буга чейин тынч эле олтурган адамдар чыга калып, унаасы барлар унаага олтуруп алып кача башташты. Каармандарыбызды эч бир унаа алып кетпей, аларга башын дагы оорутпай. Бир мезгилде гана орто жашка келип калган кишилер, биздин алыс эмес жерде үйүбүз бар, ошол жактан жүктөрүбүздү алып кетели, кааласаңар биз менен жүргүлө десе, каармандарыбыз дароо эле макулдугун беришет. Бирок Джулиандын ою такыр эле башкада болчу. Жарыктагы өчкөндүктүн аялы менен эч эле байланышка чыга албай пристанга барамын деп, ал жердеги унаалардын бири менен сүйлөшүп, кызы Джессти каармандарыбызга калтырмак болот. Ошондуктан ал кызын көндүрүп, каармандарыбыз менен коштошуп, мен аялымды тапкандан кийин кайрадан силерди сөзсүз табамын деп унаага олтуруп жөнөп кетти. Добро пожаловать в Принстон.
Көп өтпөй эле Принстонго жетип барган каармандарыбыз ал жерден өтө бир коркунучтуу сүрөттү көрүшөт. Бул жакка деле шамал эбак эле жетип, адамдар өздөрүн талдарга асышып, унаада бара жаткан каармандарыбыз шамалды ичкериге киргизбегиле деп бири-бирине эскерте башташат. Бирок ошол мезгилде Жулиан унаанын үстү тарабындагы тешиктен шамалдын кирип жаткандыгын байкады. Бир мезгилде эле унаа токтоп, ичиндегилердин бардыгы кыймылсыз абалга келип, андан соң унааны өтө катуу айдап барып даракты сүзүп токтойт. Өлбөй калган Жулиан унаадан чыгат дагы терезенин сыныгы менен тамырын кесе баштады. Бул убакта экинчи тараптагылар унаа менен алып кеткендердин үйүнө келсе, алар дыйканчылык кылып өсүмдүктөрдү өстүрүшөт экен. Ошондуктан ал адам Элиотка оюн айтып, менимче бул нерсенин бардыгы өсүмдүктөрдөн чыгып жатат. Өсүмдүктөрдө кадимкидей эле адамдар сыяктуу сезимдер болот. Алар дагы таарынат, өч алгысы келет. Балким биз жаратылышка туура эмес мамиле кылгандыктан өч алып жаткандыр. Эми бул жөн гана менин оюм десе, Элиот аябай эле ойлонуп калат. Анткени окуялардын бардыгы өсүмдүк көп өскөн сейилбактарда болуп жаткандыгы белгилүү эле. Кандай болбосун, алар жолго чыгышып бара жатып, жолдо жаткан өтө көп денелерди көрүштү. Ошондуктан унааны буруп артка кайтууга туура келип, төрткөчөгө келгенде аскердик унаа келип, андан башка бир топ унаалар дагы келип калат. Анда алардын бардыгы барганга эч бир жол жок экендигин айтышып, кайда барбасын алдынан өлгөндөрдү көргөндүгүн жеткиришет. Ошондуктан алар топтолушуп, эми кандай кылабыз деп чечим издей башташты. Может, он в чем-то прав. Ошол учурда Элиотко балким бул кишинин айтканы чындыр деген ойлор келе баштайт. Анткени өсүмдүктөр жөнүндө айткан адам дагы деле токтобой. Сыягы бул нерсенин бардыгын өсүмдүктөр кылып жатат окшойт. Алар адамдар көп топтолгон жерлерге кол салып жатышат десе, бул ойлорду Элиот аскер кызматкерине айтып, аскер кызматкери элдин алдына чыгып, биз адамдар аз жерге барышыбыз керек. Ошондуктан 3 тайпага бөлүнүп талааны аралап баралы. Жолдор менен бара албастыгыбызды түшүндүк деп жөнөй башташат. Бирок 3 тайпа тең бөлүнбөй, бир тарапта адамдар көбүрөөк болчу. Бир мезгилде эле алар бара жаткан жерден шамал пайда болуп, адамдар ордуларынан кыймылдабай калышып, аскер адамы бир аз арткага басат дагы колуна тапанчасын алат. Ошол убакта эле алдыда бара жаткан каармандарыбызга тапанчанын атылган үнү угулду. Аны менен эле токтоп калбай тапанча кайра-кайра атылып, сыягы адамдар шамалдын таасиринен тапанчаны алып өздөрүн өздөрү өлтүрүп жатышты окшойт. Ошондо гана Элиот буга чейинки адамдын айткан сөздөрүнүн бардыгы туура экендигин түшүндү окшойт. Ал маселе өсүмдүктөрдө экендигин билип, мындай көрүнүштү шамал алып келет экендигин түшүнүп, анан дагы сокку адамдар көп топтолгон жерге тиет экендигин билип, бөлүнүп качалы деп сунуштайт. Ошентип алар тарапка дагы шамал келип, каармандарыбыз артын карабай качып, ар кайсы жакка качышып, каармандарыбызга шамал бат эле жетип барат. Бирок аларга шамалдын таасири тийбей, аман-эсен калышты. Сыягы алардан бөлүнүп качкандардын саны көп болгондуктан сокку ошолорго урулду окшойт. Кандай болбосун, каарманыбыз аялы Альма, Джесс жана аларга кошулган 2 бейтааныш бала менен сапарын улашат. Алар бара жатып кароосуз калган унаа жана алыстан үйдү көрүштү. Алар үйгө барышып, үйдөн кыйратарлык деле эчтеке табышпай, бирок Элиот карта таап, аны менен кайда барышты ойлоно баштайт. Бир мезгилде эле ал үйгө топтолгон башка адамдар келе баштап, каармандарыбыз качып жөнөштү. Анткени адамдар көп топтолгон жерге соккулар урулуп жаткандыгын түшүнүшүп, качып бара жатышып, Элиот жанагы келген адамдарды карап калат. Анда топтолгон адамдардын саны көп болгондуктан аларга шамал бат эле тийип, арасынан бирөөсү чогоргучту ишке киргизди дагы атайын алдына жатып өзүн өзү өлтүрдү. Ошентип каармандарыбыз бара жатышып, бир мезгилде Альма Элиотка Джесстин курсак ачкандыгын айтып, алардан алыс эмес жердеги үйдөн дагы тамак аш издеп көрөлү деген сунушун киргизет. Бирок бул жолу каармандарыбыз жакындап барса, анын эшиги дагы терезелери дагы жабык экен. Ичиндеги үйдүн кожоюну эшикти такыр ачпай, балким силер оорулуусуңар деп каармандарыбызга ишенбей, жаныбызда кичинекей кыз бар, курсак ачты десе дагы башын оорутпай коет. Анда каармандарыбызга кошулган 2 баланын бирөөсү Жорж жини келип эшикти тепкилей баштап, ошол учурда үйдүн кожоюну жини келип эшикти ачып мылтык менен атып жиберет. Андан соң терезеден мылтыкты чыгарып, экинчи бала Джиммини дагы атып жиберип, муну көргөн Джесс коркуп кетип, ал жерден качып жөнөп, каармандарыбыз дагы кетүүгө туура келди. Ошол убакта биз өлкөнүн ар тарабында тирүү калгандар сыналгы көрүп жаткандыгын көрөбүз. Көрсө бул убакта зыяндуу заттар өсүмдүктөрдөн чыгып жаткандыгы билинип, көбүнчө коркунучтуу аймактар өлкөнүн түштүк чыгыш тарабында экендиги аныкталат. Анткени ошол тарапта атомдук электростанциялар иштеп, жаратылышка катуу зыян келчү. Анан дагы окумуштуулардын бул коркунуч жакында токтошу мүмкүн деген божомолу бар экен. Биз мындан соң кайрадан каармандарыбызга кайтып, алар электр тогу тартылбаган үйдү көрүшүп, анан дагы ал жердин жолуна чөп өсүп адамдын баспагандыгы билинет. Анда Элиот мен биринчи барып келейин деп үйдүн кожойкесин көрдү. Көрсө бул аял дүйнөдө эмне болуп жаткандыгына башын деле оорутпай, айлана чөйрө менен катыштыгы жок жашоо өткөрөт экен. Ошондуктан электр тогун дагы иштетпей, жей турган нерсесинин бардыгын өзүнүн короосунда эгип, кыскасы бир чектен чыккан башкача аял экендиги билинет. Бирок ал каармандарыбызды тамактандырып, бүгүн үйдө калып кетсеңер болот деп айтты. Эң эле кызыгы, ал уктаар алдында Элиотка кайрылып,
Мен азыр уктайын деп жатам, мени өлтүрүп койбойсуңарбы деп барып жатып алат. Может быть, убить меня, когда я засну. Убить? Что вы? Кандай болбосун каармандарыбыз ошол эженин үйүндө таң attырышып, Элиот эртең менен туруп эле эч кимди таппай калат. Анда ал үйдүн кожойкесинин бөлмөсүн тыкылдатып ал жакка кирип, бөлмөдө адам жаткандай болуп, бирок ал жерде куурчактын жаткандыгын көрөт. Ошол мезгилде эле кожойке келип, силер эмне мени тонойн деп жатасыңарбы деп ызы чууга түшүп, тезирээк үйдөн чыгып кеткиле деп Элиотту кагып силкип жиберди. Андан соң кожойке өзү үйдөн чыгып эгиндери жакка барган болчу. Элиот анын артынан чыгып сүйлөшүүгө аракет кылып жаткан мезгилде ал жерде шамал пайда болуп, шамал аялга таасирин берип, ал артты көздө баса баштайт. Муну байкаган Элиот дароо эле үйгө качып кирип, аялы менен Джесске кыйкырып, бирок аларды такыр эле таппай, бир мезгилде эле жанагы аял терезени сүзүп сындырып, ичкериге дагы шамалды киргизе баштайт. Анда Элиот башка бөлмөгө камалып, ал жерден аялы менен Джесстин үнүн уга баштады. Көрсө алар эртең менен туруп үйдөн алыс эмес жерде жайгашкан кампага барышкан экен. Кызыгы кампа менен үйдүн ортосунда темир түтүкчө орнотулуп, бири-бирине сүйлөсө үндөрү так угула турган мүмкүнчүлүк бар экен. Ошондуктан каарманыбыз дароо эле аялына кайрылып эшик терезени жапкыла деп буйруп, эми эшикке чыгуу мүмкүн эмес болуп калды. Анткени шамалдын таасири жалгыз адамга дагы тие баштаптыр. Мындан нары эмне кылышыбызды билбеймин деп туңгуйга кептелип калышты окшойт. Ошондуктан алар мындай учурда чогуу болсок жакшы болмок деп бири-бирине жакшы сөздөрүн айтып, жада калса биринчи таанышкан күндөрүн дагы эстеп, бири-бирине жакшы маанай тартуулоого аракет кыла башташат. Бир мезгилде Элиот бир чечимге келип, эгер ушул күн биздин акыркы күнүбүз болсо, анда мен сенин жаныңда боломун. Мен азыр эчтекеге карабай эшикке чыгамын деп шамалды карабай эле эшикке чыгып жөнөп, Альма дагы Джессти ээрчитип каарманыбызды көздөп басат. Алар келе жатканда шамал токтобой болуп, бирок каармандарыбыз бири-бирине аман эсен жетишип, чогуу үйгө киришсе деле шамалдын аларга эч кандай таасири тийген жок. Сыягы буга чейин окумуштуулар айткандай, өсүмдүктөр коркунучтуу заттарды чыгаруусун токтотушкан окшойт. Бул убак эртең мененки саат 9:58 өткөн убакытка туура келип, шамалдан коркунуч жок экендиги билинип, окуядан кийин арадан 3 ай өтөт. Анда адамдар кадимкидей жашоого кайтып, каармандарыбыз Джессти өздөрүнө кыз кылып багып алышып, аны мектепке жөнөтүшкөндөн кийин өздөрүндө дагы кубанычтуу кабар болот. Анткени үй бүлө көптөн бери күткөндөй Альма боюнда болуптур. Бул убакта сыналгыдан окумуштуулар 3 ай мурда болуп өткөн окуяны териштиришип, көпчүлүгүнүн айтымында бул бизге жаратылышка кысып мамиле кылгыла деген эскертүү болду. Мындай көрүнүш бизге кайтып келиши мүмкүн деген божомолдорун айтышат. Айткандай эле көп өтпөй Франция өлкөсүнүн шаарларынын биринде бакчада бара жаткан адамдар шамалдын таасиринен кыймылдабай калышат. Достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, биз дагы жаратканыбыз берген жаратылышка аяр мамиле кылалы.